урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович. Мен 2017 жылы 6 мартта Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу орто жана башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин директору Талайбек Аскарбекович Чолпонкуловдун буйругу менен номер 92 Сүймөнкул Чокморов атындагы элдик көркөм кол өнөрчүлөрдүн кесиптик лицейине директор болуп дайындалгам. Ошол дайындалган күндөн баштап эмгек жамааты менен таанышып, ушул окуу жайы менен таанышып, ушу өнөр-каналары окуу корпусу менен бир сыйра кыдырып чыгып таанышкандан кийин биякта абдан оор маселе тургандыгын билдим. Ошол боюнча жазып Талайбек Аскарбековичке да кайрылдым. Анча жолу смета түздүрүп, ушундай абалыбыз ушундай экен, мышык ыйлай турган абалда экен деп кайрылып, азыркы ошо уга чейин кагазы ошо бойдон калып турат. Ал эми ошол убактан бери 2018 жылы мына жаңыргандан баштап бул 82 жылдан бери келаткан арызчылардын айынан ушул өнүкпөй келе жатыптыр. Көрсө биякта эмне деген суруп турат, биякта улам эле кадр алмашуу. Талайбек Аскарбекович 2018 жылы июнь айында айтты, Динара эже ушундай үстүңүздөн арыз түшүп атат. Ордуңуз эми жумуштун бошотуңуз дейт. Мен айттым, эмне үчүн мен бошотушум керек? Мен ушул лицейди көтөрөйүн, ушул жамаатка жардам берейин. Сүймөнкул Чокморовдун ушу атын чыгарайын, ушу Кыргызстанда бирден бир окуу жай болуп атканда мен айттым, мен эч жака кетпейм. Десем, анда сиз кетпесеңиз мен окуу жайды 10-лицейге кошом деп, ошол 20-июндагы 2018 жылкы буйругун чыгарды. Андан кийин бизге 18 жыл бою биз окуучуларды кабыл алышыбыз керек болчу. Ошол ишин токтотпой туруп, ушу кол өнөрчүлүк болгондон кийин атадан калган, энеден калган мурас ушул калып калбасын, ушу жоголуп кетпесин деген максатта 2018 жылы сентябрда 127 баланы кабыл алдык. Андан кийин эле сентябрдын 4-үндө арыз жазылды деп кайра эле ушу Чолпонкуловдун агенттикте иштеген кызматкерлери кайра текшерип келишти. Текшерип келип, ушуга чейин улам текшерип келип эле сөгүштү берип атат. Мен да тырышып айттым, мен аягына чейин чыгам. Талайбек Аскарович буга чейин калбайм дедим. Ушинтип атып 2018 жыл бою мага 17 текшерүү келди. Мындай 17 текшерүү ушу кенедей эчтеке бюджетинде акча жок. 92 лицей эмес, ушул миллиондогон евролор бар. Эмелерге да ишканаларга да келбейт мындай текшерүү. 18 жыл бою 28 февралдан баштап мына азыркы 2019 жылдын 16 январына чейин жалаң текшерүүдө отурам. Уже аягында оорукчанда болуптум. Кетип кал дегендер да болду. Эмне үчүн мен кетип калышым керек? Мага чейин 8 директор ушул жетекчи болгон. Ушул башталганда эле биякта эмне менен мен биринчи туш болдум, анткени акча чогултуулар болот экен. Эмне үчүн 5000 сомдон мен Чолпонкуловго бензинге беришим керек экен? Эми 2017 жылы профтех системасынын 75 жылдыгы дедиңиз. 101 лицейден 10.000 сомдон чогулттуңуз. Ал акча кайда кетти? Сиздин туулган күнүңө чогултабыз 5000 сомдон, эмне үчүн чогултабыз? Директорлордун айлыгы 7800 болсо, ошентип булар айтпай отурушат. А мен эмне үчүн эмнеден коркушум керек? Чындыкты айта турган бир адам болуш керек. Ошент 31 январда мени кабинетиңе чакырдыңыз, чакырып айттыңыз, бетине тил айттыңыз. Динара эже орусча айттыңыз. Өтө жактагы очень влиятельный адам, сиздин ордуңуз керек болуп атат, бошотуп бериңиз деди. Мен айттым, эмнеге бошотушум керек? Десем, эже анда бошотпосоңуз арынбаңыз деди. Приказга мен чыгарып атам, кол коюңуз деди. Мен кол койгом деп эшикке чыгып баратсам, эмеге кабылдамаста чыгып эшикти ачайын десем, кайра мени колумдан тартканда, мен эмне сабайсызбы десем, кое бербейди. Ошо менен эртеси эле 1 январда өзүнүн ашырыба, өзүнүн буйругу менен, өзүнүн каалоосу менен ден соолугуна байланыштуу жумуштан кетти деп, өзүнүн орун басарын жана кадрлар бөлүмүнүн башчысын жиберип, бир айымды жибериптир, мына директоруңер деп. Коллектив жамаат айтып тур 92 лицей Чокморов атындагы эмне үчүн директорубуз бир жумадан бери ооруп жатса, сиз башка жетекчи алып келесиз.
деп жоқ мына буйрук турат, буйрукту аткарышым керек деп ошол директорду отургузуп кетиптир. Анан эртеси эле чоо жайын түшүнгөн ал айым акылдуу ушу маданияттуу айым экен. Чолпонкулов мени бияка алда жол менен алып келиптир деп туруп, эртеси кайра кетип калып ошол бойдон жумушка келген жок. Андан кийин эле 6-февралда урматтуу президентибиз болгон Бишкек шаарындагы окуу жайларын окуу жайларын мекемелерин кыдырганда Мыкты деген шаардагы 98-кесиптеги лицейге алып барды. А эмне үчүн ошондой чындыкты чыгара турган болсо, эмне үчүн биздей болгон мына менин окуу жайымдай болгону урап калайын деген балдардын коопсуздугун ойлобой туруп, эмне үчүн бизге ойлоп эмне үчүн бизге алып келбейт? Анан мен массалык маалымат каражаттарына кайрылып, ушул көйгөйүмдү көргөзөйүн деп ушу чындыкты ушу чыркырап чындык кала бербесин деп ошондо Апрель телеканалдын кыздары ар бир чалып чыксак ошолор эле макул болушту да, ушу көйгөй ушундай десек, келип ушун 7-февралда тартып, анан бүт массалык маалымат каражат аркылуу лицейдин көйгөйү ачыкка чыгып калды. Ачыкка чыккандан кийин эле эртеси 8-февралда ошол эле директордун орун басары телефон аркылуу мен менен байланышты. Жакшы болуп калдыңызбы, ден соолугуңуз ооба буюрса жакшы десем, анан биякта ызы чыгып кетмесин, биз дагы келдик эле, тиги Алмаз Укуевди алып келдик эле дейт, дагы буйрук менен. Анан мейлем мен эгер ызы чыкса дагы сизден көрөт деди. Мейлем ызы чыкпасын, мен келип кетейин деп туруп келсем, Алмаз Укуев деген кишини анткени 1-октябрдан баштап 31-декабрга чейин ошо келишим менен келген. Анткени ал киши ошол бойдон келген эмес да, 21-январда дагы бир келишим алып келип коюп, ошол бойдон жумушка келген эмес. Ал эми 8-inde болсо 2 буйрук чыгыптыр. Алмаз Укуев ошо директордун орун басары болсун жана директордун милдетин аткаруучу деп. Ошондон кийин кайра артынан куугунтуктоолор башталды. Эмне үчүн чындыкты айткан адам урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизге ишенген үчүн артымда Кудай бар деп, сиз бар деп, кыргыз элим бар жана жамаатым бар деп туруп ушундай ыйлап отурам. Бул эмне үчүн мен Чокмороддун арбагы үчүн мен сыздап отурам. Эгер ушул бойдон таштап кетсем, мен арбагы мени оңдурбай калат. Ушул жыйынтык чыгарып мен сизден абдан суранам. Анткени биз сизге ишенебиз.